Кең Булуң айыл өкмөтүндө Улуу Британиянын каржылык көмөгүнүн алдында татыктуу жашоо долбоору башталган. Анын алкагында айылдагы жаштарды жумуш менен камсыз кылуу жана татыктуу жашоону баштоо максатында 15 жаш үй бүлөлөргө бизнес ачканга керектүү жабдыктар алынган. Алардын бири Айсулуу Мелисбек кызы. Ал декретте болгондуктан жумушсуз үйдө отурчу, эми 2 тигүү машинасына ээ болуп, ишкерлигин баштоо алдында турат. Бул машинка жаңы эле келди. Келген 2 күн болду. Ишти баштай элекмин. Бирок ошол поставщиктер боюнча жанагы крой алып кеткендер боюнча заранее сүйлөшүлгөн. Ошо айтып бүткөндөн кийин иштеп баштамакпыз. Ошо бүгүн ошол боюнча байланышам. Азырынча ушу кичинекей балдарымдын кийимдерин тигип атам. Ошол. Кандай экен? Бул машинка негизи Жак ошо швейный оборудованиянын ичинен эң жакшы машинка. 2 машинка алдык. Бириси ушу Примастройка, экинчиси Аверлок. Проектте аябай чоң рахмат. Чынында өзгөчө ушу декретте отурган мага окшогон келиндерге чындыгында чоң жардам болду, чын эле да. Чет элдик донорлордун татыктуу жашоо долбооруна катышкан үй бүлөлөрдүн 7-өө тигүү машинасын, 5 үй бүлө кызылча уругун, чач тарач тоок фермасын ачышкан, дагы бир үй бүлө фаст-фуд түйүнүн ачты. Биз бул идеяга мен көптөн бери эмеде иштегем, кафеде иштегем. Мен повармын, жолдошум да повар. Восток 5теги кафеде иштегенбиз, ресторанда. Аны ойлогонбуз, ошо күйөөм экөөбүз ачып көрбөйлүбү, кандай болот деп анан рисковать этип көрдүк. Кудайым буйрса уже ачтык. Вроде Кудайга шүгүр жакшы болот атат. Алгач айыл аймактагы жумушсуз келиндер тандалып алынып, үй бүлөсү менен татыктуу жашоо образын түзүлгөн, бир нече айга созулган тренинг өтүлгөн. Андан соң гана жаш үй бүлөлөр өздөрүнүн колунан келе турган бизнес долбоор жазышып, ошонун негизинде керектүү жабдыктарын алып иш башташты. Проекттин өзгөчөсү ар бир үй бүлөдөн толук үй бүлө болуш керек да, кайненеси, кайнатасы, келин, уулу болуш керек. Анан кийин биздин отбор болуп атканда биз аскамсыздуу, малообеспеченный семья, анан жана үйдө зордук, зомбулук болгон фактыларды ошондой үй бүлөлөр тандалды да, 15 үй бүлөдүн ичине. Анан кийин биз аларды үйрөттүк соц вопросторго, жана зордук, зомбулукту кандай жоюш керек. Анан физиологические особенности мужчин, женщин, молодых женщин, чтобы үй бүлө кечинде барганда бири-бири менен сүйлөшкөндө ошону билип, анан кийин чечсин да жана турган проблеманы. Биз занятияны старались бир күндө өткөзгөнү. Кайнене, келин, анан кайната и балдарды. Белгилей кетсек, татыктуу жашоо долбоору быйыл биринчи жолу Кең Булуң айыл өкмөтүндө жана Ош облусунда өткөрүлгөн. Мында ишкерлиги башталган үй бүлөлөр кирешеге чыкканга чейин чет элдик донор көз салып мониторинг жүргүзүп турат. Нурай Кайратова, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй, Ысык Ата району.